Жер үйгени Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтурдун кийинки экинчи орунда турат. Анда дээрлик 100 тоннага жакын алтындын запасы бар экени айтылып келет. Аны иштетүү укугу 2015-жылы орусиялык компанияга берилген. Алар алтынды жеринен иштетүүчү комбинатты куруп, ал өндүрүшкө бүгүн старт берилди. И президент группы «Альянс» Муса Юсупович Бажаев. Талас алтын кен комбинатын ишке киргизүү аземине президент Садыр Жапаров катышты. Ал кенди иштетүүдө экологиялык талаптардын сакталышы маанилүү экендигин айтып, жер үй долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу республиканын инвестициялык потенциалын өнүктүрүүгө чоң түрткү болоруна ишеним артты. Урматтуу мекендештерим, урматтуу талас жергебиздин кымбаттуу эли, куттуу талас жергеси, кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Талас бүгүн да элибиздин ыйык жери, рухий ордосу. Ошондой эле куттуу талас аймагында көптөгөн улуттар ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн биргелешип эмгектенип келген. Мына ушул ынтымактын, данакерликтин күбөсү катары бүгүн Россия Федерациясынын башчысы бийик мартабалуу коногубуз Владимир Владимирович Путиндин телекөпүрө аркылуу катышуусу менен талас жергесинде жер үй алтын кенин иштетүү башталганы турат. Урматтуу калайык журтум, бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Белгилей кетсек, өлкө башчысы жаңырган жылдын башында алгачкы жарлыктарынын биринде кендерди казуу тармагында реформаларды жүргүзүү маселесин көтөргөн. Анын ичинде лицензия берүү жол жоболорун тактап, тоо кен тармагындагы мыйзамдарды кайра кароо, инвесторлорго шарт түзүү чаралары көрсөтүлгөн. Мамлекет башчы жер үйгенин иштетүү боюнча кыргыз-орус масштабтуу долбоорун ишке ашыруунун маанилүү учурунун башталышы, Россия менен Кыргызстандагы союздаш жана достук мамилелердин жаңы барактарынын ачылышы деп эсептейт. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун ар айыл өкмөттөрүнө өнүктүрүүгө миллиондогон сомдор которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшөт. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот демне менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Бүгүнкү күндө жер үй Россиянын мамлекеттик банкынын катышуусу менен ишке ашып жаткан өлкөдөгү эң ири инвестициялык долбоор болуп эсептелинет. Мындан улам өндүрүштүн ишке берилишине Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин онлайн тартипте катышып, Орусия ишкерлери тарабынан инвестиция салуу улантыларын убадалады. Ал жергиликтүү тургундарды колдоо иретинде атайын фонд түзүлөрүн айтып, жыл сайын ага $2 миллион каражат бөлүнөрүн билдирди. Садыру Нургажуевичу за внимание к интересам российских экономических операторов и... Мен эң болуу алтын кендин кызматкерлерине ыраазычылыгымды билдирет элем. Аны менен катар Россия жана Кыргызстандын инвесторлоруна рахматымды айтып, Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртууга болгон аракетин жумшап жаткан Садыр Нургожоевичке дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Бул өлкөнүн экономикасын көтөрүү жана инвестиция тартуудагы сиздердин алгачкы ийгиликтериңиздер деп билем. Биз жаңы инвестициялык долбоорлор дагы ушул сыяктуу колдоо табат деп ишенебиз. Андыктан алдыдагы кызматташтыгыбызга ийгиликтерди каалайм. Өз кезегинде Садыр Жапаров ишкана менен жергиликтүү калктын ортосундагы ар тараптуу диалогту мындан ары чыңдоо зарылдыгына өзгөчө токтолду. Ал бул ири долбоордун Талас облусунда башталып жаткандыгы да жөн эместигин эске салды. Себеби Талас элибиздин ыйык жери, рухий ордосу. Урматтуу таластык туугандар, Талас жеринде жалпы улуттук ынтымак, биримдик жөнүндө айтып жатканымдын себеби касиеттүү Талас кыргызды кураган, журт кылган ыйык жер. Айкөл Манастын хан ордосу, эли да акылдуу эл. Кыргыз мамлекетинин, кыргыздардын улуттук өзөгү, улуттук тамыры да ушул касиеттүү Таластан башталат. Алдыбызда турган максат чоң,
тилек бир. Ал өлкөбүздүн келечеги, бакубатчылыгы, элибиздин жыргалчылыгы. Ага жетүү үчүн элибиздин биримдиги, өлкөнүн туруктуулугу аба менен суудай керек. Ушуну эч убакта унутпайлы. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Касиеттүү Таластын тургундары, Айкөлдүн тукумдары бар болуңуздар. Ошентип Талас алтын кен комбинатына старт берилип, биринчи алтын куймаларын алуу аракети башталды. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нургажоевич, разрешите запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джерой. Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Джерой. Президент Садыр Жапаров алтын кен өндүрүшүнүн ишине старт берилген соң, анын ишинин жүрүшүнүн процесси менен таанышты. Ал ошондой эле карьер менен калдык сактоочу жайга барып, анын коопсуз экенине өзү жеринен күбө болду. Белгилей кетсек, ишкана 2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин мыйзамсыз баскынга кабылган. Андан соң жергиликтүү тургун инвесторлор менен өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, иш кайрадан жанданган. Эми алтынды ылгап ала турчу өндүрүштүн ишке кириши менен жаңы жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү жана республикалык казынага түшкөн салыктын көлөмү көбөйөт. Ар бир өзүнүн багыты менен налогтордун бардыгы төлөнүп турат. Айта кетсем, бүгүнкү күнгө 15 жылдан бери фабрика иштей элек 923 миллион сом налогтор төлөндү. Андан ары дагы айта кетип турган нерсе, бүгүнкү күнгө 392 миллион доллар инвестиция уже ишке кирди. 4 жылдан бери Кыргызстандагы эң ири өндүрүш объектилеринин бири Таластагы алтын кен комбинатынын курулушунда 1000ге чукул адам эмгектенишет. Учурда жумушчулардын 95%дан ашыгы жергиликтүү жашоочулар. Жогорку технологиялуу татаалдыктагы система өзүнүн ишин эми 100%га көргөзө алат. Эң негизгиси бул өндүрүш эң коопсуз объектилердин бири дешет адистер. Жер үйдүн окуган МУТСтан келип, 1 ай окудук. Андан кейін Қазақстанға барып, производственный практикадан өтіп келдік. Андан кейін берге келіп, тәжірибе алған адамдармен аралаштырып, 1 жыл болып қалды. 1 жылдан кейін мыйзам түрінде бар тәжірибе алғандан кейін мельница машинистіңіз болып, помощнигіңіз алынды. Эмнеңиз болуп атат? Андагы ишкерлерге шарттын баары түзүлгөн. Алсак жумушчулар ишке чыгаардын алдында ар бири мед кызматкердин текшерүүсүнөн өтөт. Шоферлорду, сварщиктерди, зифте иштеген, өтө оор шартта иштегендердин бардыгын кан басымын, жүрөк кагуусун, анан сатурациясын текшерип, температурасын текшерип, бардыгын жумушка кой беребиз. Алтын казуучу фабриканын орду, жери өзгөчө. Ген казылуучу карьерден унаа менен 40 мүнөттүк жол. Бул оор жана көп чыгымды талап кылганы менен экологиялык жактан коопсуз. Жер үйдөгү алтын чыгаруу процесси кандай болот деп кызыгып жатсаңыз керек. Алгач руда талкаланат. Андан кийин алтын концентраттары дагы 3 баскычтуу этаптан өтөт. Алтын алгач суу эритмесине эритилип алынат. Андан кийин көмүргө салынат. Бул этаптын баары бүткөндөн кийин алтын алынгандан соң анын калдыктары талапка ылайык зыянсыздандырылат. Адистер фабрика үчүн эң мыкты жерди, суунун башатынан, мөңгүлөрдөн жана сейсмикалык жаракалардан алыс жайгашкан, табигый орунду тандашкан. Бул кокустан фабрикада өзгөчө кырдаал жаралып кала турган болсо, зыяндуу заттар бул чуңкурдан агып кетпейт дегенди билдирет. Себеби алар коопсуз аралыкта турат дагы санитардык корголуучу зонага кирбейт.
Жер үй алтын кененин калдык сактоочу жайы калктуу конуштон 2 километр аралыкта жайгашкан. Көз карандысыз эксперттердин тыянагы менен бул жер эл аралык стандартка жооп берет деген жыйынтыкка келген. Жер үй алтын кененин калдык сактоочу жайынын зыяндуулугу төмөнкү 5-класска кирет. Бул коомчулукка жана жаратылышка эч кандай зыяндуулугу жок дегенди түшүндүрөт. Убакыттын өтүшү менен дагы кооптонуулар болбош үчүн квартал сайын анализ суудан, топурактан жана абадан алынып келет. Дагы бир маанилүү жагдай. Калдыктарды зыянсыздандыруу иши фабриканын өзүнүн ичинде жүргүзүлөт. Мындай технология Кыргызстан боюнча башка эч бир жерде колдонулбайт. Мындан улам кооптонуунун кажети жок. Өндүрүшкө колдонулган суунун дээрлик бардыгы фабрикага кайтып келип кайра колдонула берет. Айланма суу менен камсыздоо процесси талас өрөөнүнүн калкынын чарба иштерине таасирин тийгизбейт. Ошондуктан бул кен коопсуз гана эмес, Россия менен Кыргызстанды дагы да жакындатуучу, инвесторлордун жардамы менен Кыргызстандын экономикасын көтөрүүчү ири инвестиция. Анын көлөмүн Россия инвесторлору $600 миллион көтөрүүнү пландап жатат. Айза Камчыбекова, Турар Анарбеков, Пирамида, Талас облусу.